өткен жылдың 30 декабрында Жалал Абад шаарындагы жанагы судья жол кырсыгына кабылып, ошол жерден ичип алган акыбалында майы кызматкери протокол түзүп интернетке чыкты эле маалымат. Ошол маалымат боюнча протокол түзүлгөн судья сотко кайрылып туруп ошол протоколду жокко чыгаруу боюнчачы. Эми чындыгында соттордун өзүнүн жүрүм туруму болот. Эгерде судья өзү алкоголь ичимдигин ичип алып ошондой за рулем жүргөн болсо, бул туура көрүнүш эмес. Андан тышкары ошол протокол туура эмес түзүлдү деп өзү иштеп аткан Жалал Абадтык сотко кайрылгандагы менимче бул туура эмес көрүнүш болду да. Ал жерде өзүнүн кесиптеши судья карап, берги майы кызматкер тарабынан өтүнүч келтирип атат. Башка сотко өткөзүп бериле дегенге карабастан ошол жерден карайбыз деп калтырып коюшту. Кече күнү болуш керек эле сот отурумундан кайра жылып кеткен окшойт да. Мен айтайын дегеним, бул аябай туура эмес маселе болуп атат. Карга карганын көзүн чокубайт дегендей, өзү чогуу иштеп аткан бир соттогу судья экинчи судьяны жардам бергени же болбосо ошо кылган иштерге карата карап аткан иштери бул туура эмес көрүнүш. Андан тышкары бизде сот тартиби деген комиссия бар. Бул сот тартип комиссиясы ушундай иштерди караш керек. Жогорку соттун төрайымы бар. Карап бул чекит койбосок болбойт да мындай иштергечи. Эгерде ошол протокол түзгөн майы кызматкеринин протоколун эртең жокко чыгарып койгон болсо, анда башка майы кызматкерлер эч кандай сотторго же болбосо жогорку эшелондо иштеген депутат болобу, министр болобу, укук органдары болобу, эч ким андай протокол түзбөйт анда. Ошондуктан бул жака жакшы көңүл буруп, ошол жерде карап аткан соттор бири-бирини колдобостон, мен ойлойм, акыйкат чечим чыгарып берет деген ойду айтып келет да. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Түлөнбаев Пархат Разымович. Спасибо, Дастан Атисбекович.